Назарыңыздарда Ар Түркін интернет сайттарын өз içine қамтыған сайтқа саяхат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздар ба? Еңбек жана өнүктүрүү министрлигине талапкер Улукбек Кочкоров, Маданият жана туризм министрлигине талапкер Азамат Жаманкуловдун талапкерлиги 105 добуш менен өкмөттүн сунушу парламентте жактырылды. Буга чейин 44 жаштагы Улукбек Кочкоров Жогорку кеңештин 5-чакырылышында Ата журт партиясынан депутат болгон. Былтыр президенттик шайлоодо да ат салышкан. Учурда Жаңы Дор саясий партиясын жетектейт. Маданият жана туризм министри Азамат Жаманкулов эң жаш министрлердин катарын толуктады. Ал болгону 31 жашта. Тышкы иштер министрлигине белсемдүү жаш дипломаттын келиши менен өлкөбүздүн бул жааттагы саясатында кадрдык өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Биздин Тажикстандагы элчибиз Мирослав Ниязовду сылык сыпа кызматынан алышып, ордуна Түркменстандагы элчи Жаныш Рустембековду узатуу каралып жаткандыгы. Буга уда Туркиядагы Ибрагим Жунусовду Өзбекстанга жөнөтүү боюнча маселе бышып жетилип калгандыгынан кабардар болдук. Өлкөбүздүн Түркменстан менен Түркиядагы элчилигине кимдер барары азырынча толук маалым боло элек. Айрым маалымат каражаттары аталган эки мамлекетке оппозициялык маанайдагы активисттерди жөнөтүү каралып жаткандыгын жарыялап ийишкен. Ниеси болсо да 40-тын кырындагы жаңы министр менен Ажонун бул жааттагы көзүрү Данияр Сыдыков чет өлкөдөгү элчиликтерге жүздөрү жышылган дипломаттарды эмес, жаңы муундагы өсүп келаткан жаштарды тартышса дурус болмок. Картайып бараткан кашаңаттардан арылчу убакыт эле келди да, туурабы? Кече ИИМ башчысы Кашкар Жунушалиев 9 айлык иш мерче менен жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат жыйынын өткөрдү. Статистикалык көрсөткүч кылмыштардан эсеп кысабын чыгаруудан турган жыйында өлкөдө Көлбаев, Батукаев, Бокушевтердин уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү бар экени айтылып, алар жана майда барат кылмыш кырсык окуялары менен күрөш жүргүзүп жатышканын айтышты. Министрлик өлкө ичиндеги кылмыштуу топторду көзөмөлгө алышканы менен Камчы Көлбаевдин Россияга кире качкан айрым кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ал мигранттарды тоноп жатышканынан кабардарбы? Камчы Көлбаевдин Россияга кире албасы баарыбызга бештен белгилүү. Мындай шартта Көлбаевдин кол алдындагы балдары ал жакта кутуруп жатышканы аныкпы? Россиядагы мигранттарды тоногондорго биздин ИИМдин күчү жетпейби? Болбосо Кашкар мырза кайра министрликке келе бербей, ишинен кете бербейби? Майлуу жердин буруксыган жытына эңги денги болгусу келгендер таракандай бурчтарды кытыратып жүргөн кезде баарынан да акчанын даамын таткысы келип, тилин сунгандар тиши-тишине тийбей калчылдай башташты. Неге дебейсиңерби? Айтып берели. Анткени Толкунбек Абдуголовдун ордуна Борбордогу Көзүр банкиге ачендик болууну самагандар түн уйкусунан калып жөөлүп кеткени боюнча каңшаарлар угулууда. 60 000 долларлык унаа минген, миллиондорду топташтай ыргытып ойногон банкирдин тизгинин алууга кантип кызыккандар болбой койсун. Кимдер андай акыбалга келгени сыр бойдон калсын. Ачынында Сапар Исаковдун командасынан ушул эле банкир калганын байкап турабыз. Эмнеге кызматтан кетирбей жатат бийлик деп тили кычышкандар толтура. Себеби Толкунбек саясатчы эмес, акчаны санаганды билген кесипкөй адис. Эгерде кыран саясатчы болгондо өкмөттүн ичиндеги ак карга болмок эмес да. Ошол мезгилде кредитке чабылбай калмак. Эби жок чиновник экенин тастыктаган соң обоймадан шылынып түшкөн болчу. Ага асыла баштаганына караганда жакын арада капут болору айкын болгондой. Андан кыйындарды да төшкө тээп көмөлөтүп жаткан соң Абдуголов бийлик үчүн фигура деле эместер. Тазалануунун жел аргысына илинген Толкунбек түйүнчөгүн түйө баштагандары. Кандай дейсиңер, билермандар? Кыргыз бийлигинде майлуу кызматтарда Орусиянын өзүнүн пайыздык квотасы барда эле сезилет. Муну иш жүзүндө деле байкап жатабыз. Мына ошондой квота менен министрлик кызматтан жылмышып такыр түшпөгөн Орус улутундагы министрибиз Олег Панкратов. Панкратов өзү жетектеген экономика министрлиги аркылуу кыргыз экономикасына эч кандай жаңылык алып келген жок. Жаңылыкты кой, өз ишин жөндөп иштей албай, коомчулук тарабынан катуу сынга алынып жатат. Президент мындай деңгээлдеги төмөн министрлер менен өлкөнү эч качан өнүктүрө албайт. Азимбек Бекназаров аз күн мурун баягы өнөкөт оорусун карматып, курултай өткөрөм деп оолугуп чыкты. Оолукканы курусун, дайым эле ушинтип келет. Же анысынын мамлекетке, кур дегенде тегерегиндегилерге деле эч пайда жок. Анан калса Жээнбеков мага кызмат берсе иштеп берем деген сөздү да кыйытыптыр. 2005-2010 жылдардагыдай акчанын үстү менен баспай калган Бекназаров азыр ачка калып, минтип Жээнбековдун тамырын тартып турган чагы. Бирок бул тилеги деле ташка тиет го. Жыл башынан бери Кыргызстанда бензин солярканын баасы бир топ көтөрүлдү.
Адатта жазғы, күзгү талай иштери кызыган учурда кымбаттоолор байкалып, баа кайра эле турукташып келген. Машинеме май куйсам эле капчыкты кагып жатат деп шыпшынган айдоочулар арбыды. Майды көбүрөөк сарптаган унаа ээлери такси кызматынан эч кандай пайда таппай калдык деп жатат. Талдай келгенде буга да жүйө бардай. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда айдоочулардын эң басымдуу бөлүгү колдонгон 92 маркасындагы бензиндин литри жыл башынан бери 4 сомго чейин кымбаттады. Бул 40 сомдун айланасында сатылган бензин азыр 44 сом болду дегенди түшүндүрөт. Көчө бойлоп бензиндин баасы тууралуу собол салганыбызда, кызматтык унаа айдагандардан башкасы баанын өсүшү дароо сезилгенин айтууда. Мурда 500-600 сом короткон майга азыр 800 сом сарптап жатабыз деп нааразы. Кыргызстан бензин, солярканы негизинен Орусия менен Казакстандан ташыйт. Айрымдар өкмөт май сатып алууда Иран, Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдүн тилин таба алган жок. Орусиянын эле көзүн карап калды деп нааразы. Буга чейин белгилүү болгондой, өткөн жылы күз айларында 159 аскер кызматкери 1979-1989 жылдары болгон Ооган согушуна катышканбыз деп жалган документ менен 2010 жылдардан бери мамлекет тарабынан ай сайын 6000 сом пенсия алып келишкени ачыкталган. Бул маселени иликтеген атайын комиссия Ооган согушунун ардагеримин деп келген Кыргызстандын 37 жараны Ооганстандагы согушка таптакыр эле катышпаганын аныктаган. Аскер прокуратурасы бул иш боюнча кылмыш ишин козгогон. Алардын ана башында элге кадыры деле жок. Анчалык деле белгисиз 2 генерал турат. Алар чек ара кызматынын төрагасынын экс орунбасары генерал-майор Рыспек Мирзаматов жана Коргоо министрлигинин башкы штабынын экс начальниги Нурдин Чомоев. Чомоевдин согушка катышпаганы аныкталып, ал козголгон кылмыш иштин алкагында мамлекетке келтирген зыянды төлөп жатканы айтылат. Ал эми Мирзаматов 1983-1985 жылдарда Түркмөнстандын Иола-Тань шаарында кызмат кылган. Бирок Мирзаматов кызмат кылган аскер бөлүгү Ооганстандын аймагындагы операцияларга жана согушка катышпаганы белгилүү болгон. Ошондой болсо да Мирзаматов бүгүнкү күнгө чейин кылмыш жообуна тартылбай, мамлекетке келтирген чыгымын төлөбөй жүрөт. Ал тургай бет тырмачылык кылып, согушка катышкам деп актанып жатат. Башкы прокуратура эмне үчүн Мирзаматовго козгогон кылмыш ишин алдыга жылдырбай жатат? Же бул генерал таасирлүү адамдардын жардамы менен өзүнө козголгон кылмышты кыскартып алган беле? Башкы прокуратура бул маселени көзөмөлгө алып, тиешелүү чараларды көрөбү? Же жалган согушкер генералды жактайбы? Мына ушундай интернет сайттарынан алынган жаңылыктар менен бүгүнкү сайтка саякат программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.